Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылык десек болот. Реестр маселесин Жогорку кеңештин бир нече депутаттары маселени көтөрүштү. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Жакында Россияга барам деген мекендештер бул видеону сөзсүз көрүшүн, кандай нерселерди эске алуу керек? Суранып кететилем. Россиядагы кыргыз мигранттар үчүн мыйзамдуу иштөө процессин жеңилдетүү. Миграциялык карта, каттоо жана реестр маселесин көзөмөл алуу. Болгондой, жаш балдарды орус тилин билбесе биринчи класска албай жатат. Анан реестр деген нерсе чыккан. Буларды азыр биз жасап атабыз деп эле кете бериптиз да. Баягы бардыгы сонун болуп атат, Москва кулуп калды деген сыяктуу эле болгон отчет болуп калыптыр. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкмек YouTube катталуучулары. Кайрадан эле миграция жаатында сиздер менен маалымат бөлүшүүнү туура көрдүм. Андыктан каналга катталыңыздар, бирден лайк басыңыздар, дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Жакшы жаңылык десек болот, жакшы жаңылыктарды чыгарайлы. Жогорку кеңештин бир канча депутаттары Россиядагы реестр маселесин көтөрүштү. Буюрса, ушул Россия менен тыгыз иштешип, тапшырмаларды бере турган болду. Буюрса, жакшы жака чечилет деп ойлойм. Максималдуу түрдө группалар менен жиберебиз. Азыр ошол депутаттардын ошо реестр боюнча көйгөйүн жогорку кеңеште көтөргөн видеолорун дагы алдыда сиздерге коюп беребиз. Ошондой эле жакында Россияга барам деген мекендештерибиз эмнелерди эске алуу керек? Бүгүнкү күндө аэропортто эмнелерди катуу текшерип жатат. Сиздерге кыскача маалымат берүүнү туура көрдүк. Эң биринчиден, эгерде сиздердин паспортуңуздарда сакалыңыздар болсо, бул эркек балдарга тиешелүү, сакал эле коюп барганыңыздар жакшы. Эгерде паспортуңузда сакал жок, бирок ал сакал өстүргөн болсоңуз дагы узак мөөнөттөргө текшерип, шек санап, кайра артка кайтарган мекендештерибиз дагы болуп атат. Ошондой эле диний жакты өтө көп эске алып атат. Азыр мына WhatsApp группалардан жума күндөрү жума маарек болсун, ошондой эле маселелерди, баяндарды, сүрөттөрдү галереяга толтуруп койгон учурлар дагы болот. Ошону бир сыра Россияга кирерде өчүрөсүздөр. Диний маселелерди көрбөй турасыздар, көргөн болсоңуздар баардыгын өчүрүп Google аккаунтуңуздардан андан кийин киргенди сунуштайт элем. Себеби телефонду дагы ошондой диний нерселерди, ошондой эле согуш тууралуу видеолорду, Россиянын мыйзамына туура келген видеолорду бир сыра текшерип, эгерде ошондой көрүп, лайк басып, ошолорду колдогон болсоңуз, сизди Россияга киргизбеши мүмкүн. Бүгүнкү күндө бир эле ошол паспортный контрол эмес, телефонго чейин текшерүүлөр болуп жатат. Азыр ороону алгандар көпчүлүгү отказ кылат экен дагы, отказ кылганда дагы мен жол чечпейин деп отказ кылган учурлар болот экен. Ошондой эле алар менен багындай талаш тартыш маселелери кылган болот экен. Ошол учурда дагы биздин мекендештерибизди Россиянын мыйзамына баш ийбеди деп кайра кайтарган учурлар болуп жатат экен мекендештер. Ошон үчүн Россияга кирерде Россиянын мыйзамдарына баш ийиңиздер, ошолордун талаптарын сактаңыздар демекчимин. Ошондой эле кимде ким реестрди кантип текшерсе болот, же болбосо менин
реестрден дагы деле келсем чыкпай атат деген мекендештерибиз бар. Төмөндөгү номерге, WhatsApp номерге жазсаңыздар, реестрде бар жок экениңизди текшерип беребиз. Ошондой эле төлөнбөгөн штрафтар, налогдор болгон болсо дагы реестрден сиздер чыкпайсыздар. Ошолорду дагы төлөшүңүздөр керек. Эгерде ошондойлор болсо мекендештер, аны дагы ушул номерге жазсаңыздар текшерип беребиз. Ошондой эле реестр печат боюнча дагы бизге консультация керек, чыгарыш керек, просрочный болуп калды деген мекендештер болсо дагы биз юристтердин номерлерин жиберебиз. Колдон келишинче силерге консультация берип, ошолорго чечкени жардам берет мекендештер. Группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Россияга кирерде Россиянын ар бир мыйзамын, талаптарын аткарыңыздар. Ошондой эле мына реестр тууралуу төмөндөгү видеолорду көрүп, дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Мага Россия Федерациясында иштеп жүргөн биздин мекендештерден, айрыкча Актан деген балабыздан көп кайрылуулар болуп жатат. Азыр биздин жарандардын абалы оор. Могу азыр жаңы тартип боюнча алар Амина тиркемеси аркылуу катталып, МВДнын базасына түшөт. Бирок көп учурда болбогон майда себептер менен мекендештерибиз реестрге кирип калып, мыйзамсыз жүргөн адам катары катталып жатат. Реестрге түшкөн жарандар депортацияга кабылууда. Депортацияга алынгандарды Подмосковьедеги Сахарова борборуна алып барып, 1 айга чейин кармап, айрым учурларда оор шартта иштетип, анан гана чыгарып жатышканы боюнча даттануулар бар. Мындан сырткары документ жана каттоо иштерине азыр 70 000 рубльга чейин чыгым кетүүдө. Кээ бир балдарыбыз 1-2 айлап кезек күтүп, жумушсуз калып жатышат. Бул мекендештерибиз үчүн чоң кыйынчылыкты жаратып жатат. Ушул маселелерди эске алып, өкмөттөн мен төмөнкүлөрдү суранып кетет элем. Россиядагы кыргыз мигранттар үчүн мыйзамдуу иштөө процессин жеңилдетүү, миграциялык карта каттоо жана реестр маселесин көзөмөлгө алуу, мекендештерибиздин негизсиз депортациядан жана узак кезектерден коргоо, документ жана каттоо жол-жоболорун жөнөкөйлөтүп, чыгымдарын азайтуу. Аз өзүңүздөр билесиздер, мекендештерибиз мамлекет үчүн чоң салым кошуп келе жатышат. Алардын укугун коргоо, мен ойлойм, бул биздин чоң милдетибиз. Жылдыз Талабековна кайрылуу боюнча тиешелүү министрликтерге, органдарга протоколдук тапшырма берип коюшуңузду суранат элем. Жакшы болот эле. Рахмат. Мен да мына өзүмө жазып алып азыр олтурдум эле. Отчет мындай так фактически цифралар, суммалар жок да. Мисалы үчүн жанакы эле баарыбызга белгилүү болгондой, жаш балдарды орус тилин билбесе 1-класска албай жатат. Анан реестр деген нерсе чыккан. Буларды азыр биз жасап атабыз, деп атабыз деп эле кете бериптиз да. Баягы бардыгы сонун болуп атат, Москва кулуп калды деген сыяктуу эле болгон отчет болуп калыптыр. Ушул маселелерди мындай более подробно можете расписать и рассказать? Допустим, вы вот сказали, что да, там мы делаем, мы работаем, а конкретные какие работы проделаны? Допустим, всем известно, что сейчас вопрос реестра очень сильно стоит, да? Всех этот момент очень беспокоит. Не только мигрантов он касается даже студентов, которые поехали обучаться, допустим, на 5 лет. По каким критериям туда попадают и по каким критериям оттуда снимается. Вот такие вот моменты можно как-то более подробно расписать? Кушбековна, азыр бул жактан биздин урматтуу депутатыбыздан сунуш түштү. Азыр биринчи ошого добуш бербейлиби? Сунуш түшүнүктүү эле деп туурабы? Ошолорду да более подробно жазып келсе деген сунушумду айттым азыр. Анда ошону эске алыңыз, анда урматтуу депутаттар. Гүл Ахматкуловнадан сунуш түштү. Добуш берсеңиздер. Анда бардыгы макул. Бакыт Тарманкулович, анда эмки жумага сиз министрге айтсаңыз, келип берсин. Анан бул жерде урматтуу депутаттар, тышкы иштер министрдин орун басары дагы Алмаз Кулубекович бул жакта дагы отчету бар эле. Аны угайлыбы же эмки жумада анда министр өзү келсинби, кандай кылайлы?
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.